Бул Араван чек ара заставасы. Мындагы жоокерлер ар дайым күжүрмөн даярдыкта. Анткени чек арада ар кандай кырдаал, күтүүсүз окуялар орун алып турат. Аталган заставага мекен алдындагы ыйык милдетин аткарууга Адилет Карыбеков да келген. Мында кызмат өтөп баштаганына 3 айдын жүзү болгон. Бул аралыкта курал колдонуу ыкмаларын өздөштүргөнүн айтат. Ал бул милдетти ар бир эр жигит артынышы керектигин белгилейт. Аскерге кызматка келип, мен көптөгөн нерселерди үйрөндүм бул жактан. Биринчиден ата-эненин бартына жетет экенсиң. Экинчиден бардык өзүңө тазалык болуп, тың болуп, курал колдонуу эрежелерин, ошондой эле ул балдар мекенге келип кызматыңарды кылып, эч качан коркпогула. Бул жерде силерди эч ким урбайт, башка дагы кылбайт. Болгону кызматыңарды кыласыңар, ошол коркпой келип, бир жылдык кызматыңарды такчына туура аткарып кеткиле. Мекенди коргоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Аталган чек ара заставасында күзгү чакырылышта чакырылган жоокерлер кызмат өтөйт. Алар алгач курал жарак менен иштөө тартибин окуп үйрөнүшкөн. Эми атайын киргизилген программа боюнча окуп жатышат. Ал нерсе боюнча биринчи ошо психология жагын катуу көңүл бурабыз. Ар бир жоокер менен сүйлөшүп, анын ойлору менен оюн менен бөлүшкөнгө биз ар дайым аракет кылабыз да. Себеби дегенде өзү көрүп атасыздар, акыркы эмеде биздин жаш жоокерлердин эмелери службага деңгээлик мындай слабыйраак болуп келатышат. Ошого карабастан биз жакшы көңүл буруп, аларды патриоттук сезим огутконго полный салымыбызды кошуп аракет кылып атабыз. Андай немеге жол бербөөгө. Ар 8 саатта жоокерлер түнкү кезметке чыгышат. Мында алар чек арадагы мыйзамсыз кесип өтүү сыяктуу иштерди дыкаттык менен көзөмөлгө алуусу шарт. 2ден жоокер, 1ден чек арачы ар күнү ар 8 саатта чек араны дал ушундай шартта кайтарышат. Андан кийин ар бир чек ара кезметине чыгаардан алдын тийиштүү жетекчилик тарабынан аларга коопсуздук эрежелери тынымсыз жеткирилет. Ага чек ара кезметти, мамлекеттик чек араны кайтарууга буйруктар коюлат. Ошол буйрукту чек ара кезмети аткарып келет. Жоокерлердин айтымында мурункудай катаал шарттар азыр жоюлган. Аскерлердин тамак ашына да көңүл бурулуп, көзөмөлгө алынып турат. Тамактануудан соң жоокерлерге жарым сааттан ашык эркин убакыт берилет. Айын жүрөгүмдө ыйыктын мекенди. Эске салсак, Араван чек ара заставасы 2018-жылы ачылган, жалпы аянты 2 гектар жерди түзөт. Мында күзгү чакырылыш менен чакырылган 20дан ашуун жоокер жана келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерлер бар. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.